Сизге берип жиберишти мунучу. Көп қой. Көп эмес бул. Бул сизге белек. Гүлбарак эже өзүңүзгө жагып атабы? Ооба, өзүмө жагып атат, башкача болуп калдым го. Башка Гүлбарак эле болуп калдым. Чынын айтам мына, Кудай турат сүйлөшүлгөн эмес. Экөөбүздүн кичине тапканыбыз. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун эжеке. Көрүп көбү кечирим сурап, сизди билбей эле ушинтип сүйлөп жүргөн экенбиз деп аябай көбү кечирим сурагандар, андан да көп. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Бүгүн кайрадан Ош жергесиндебиз биз. Бул көчөлөр силерге тааныш болуп аткан болуш керек. Буга чейин биз бул жерде болгонбуз. Аны буга чейинки чыгарылыштан көрсөңүздөр керек. Биз бүгүн Гүлбарак эжекенин үйүнө кайрадан конокко келдик. Кандайсыз эжеке? Жакшыбыз. Манайыңыз жакшыбы? Манайым сон. Жакшы отурасыздарбы? Жакшы отурабыз. Кандайсың? Жакшы. Жакшы. Кандайсың, Сумая? Жакшы. Жакшысың? Сен красавчик болуп кеткендир ойсуң. Карачы. Кандай эми? Кандай отурасыздар? Жүрүңүз, башканча сүйлөшөлү. Азыр жакшы отурам, манайлар сонун. Жакшыбы? Биз буга чейинки бул видеону, бул чыгарылышты жаңыдан көрүп аткандар үчүн Гүлбарак эжекеден буга чейин интервью алганбыз. Биздин баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Ал жакта сиз тууралуу болгон болчу. Анан азыркы күндө 5,5 миллиондон ашуун адамдар көрдү биздин мекендештерибиз. Сизге кандай, ошондон кийин кандай чалуулар болуп атат, кандай реакциялар болуп атат ошол боюнча? Мага чалуулар болуп атат, анан өзгөрүштөр абдан сонун. Жашоодо ушундай жакшы адамдар бар экен. Мен ошолорго терең ыраазычылык билдирем. Чалып жана 15 миң, 20 миңдин көзүн карабай сооп издеген адамдар бар экен бул жашоодо. Аларды көрүп алып мен жашоодон үмүтүм үздүм эле, жанагы көбү сөгүп жанандай кылганчы. Аларды көрүп алып кайра жашоого деген умтулум, жашоого деген кызыгым кайра күч алды да. Ушунчалык жакшы адамдар бар экен. Мындай балдарыңа кийимге чалып бер деп продукта жактан ушундай аябай жардамдар болду. Аябай ошону сүйүнүп эле күтүп жүрөм мен. Ооба. Мына Гүлбарак эжеке буга чейин TikToктон ар кандай негативдүү комментарийлер жазылып жүрсө, азыр комментарийлер дагы өзгөрүп калдыбы сизге? Өзгөрүп көбү кечирим сурап, сизди билбей эле ушинтип сүйлөп жүргөн экенбиз деп аябай көбү кечирим сурагандар, андан да көп. Анан аларды деле мен кечиремин, себеби баарыбыз мусулманбыз, кечиримдүү болушубуз керек да. Дагы кандай өзгөрүүлөр болуп атат эми мындай жеке жашоодо? Бул жакта айылдаштарыңыздын баардыгы таанып, жумуш кылсаңыз баардыгы мындай сизди башкача карап калган болуш керек. Башкача карап, жердештерим дагы чалып, аябай өзгөрүү өтө башкача экен. Мындай көчөгө чыксаң, карап, эме кылса баары бир башкача болот экенсиң, сүрдөйт экенсиң. Азыр сизди 500 миңден ашуун, жарым миллион адам көрдү да Кыргызстан боюнчачы. Азыр көчөгө чыксаңыз, эки адамдын бири таанышы мүмкүн, сүрөткө түшүшү мүмкүн. Демек сиздин жашооңуз бир башкача нукка өзгөрдү десек болот да. Буйруса үй алып беребиз дегендер чыкты, чыкпадыбы? Үй алып беребиз дегендер чыкпады. Ошол жардам болсун деп ошондойлор чыгып атат бирок. Буга чейин өзүңүздүн эсебиңиз боюнча канча жардам келди сизге? Жардам берүү 5-6 келди. Мага дагы чалып Гүлбарак эжекеге бир тууганыбызга жардам берет элек дегендер дагы аябай көп болду. Анан сиздин номериңизди да берип аттым айрымдарына. Садыр Жапаровдун келинчеги, биринчи ханайымыбыздын өзүнүн Үмүт булагы деген кайрымдуулук фондунан дагы чалуулар болгон болчу. Сизге кайрылыштыбы? Мага кайрылып жардамдары келди. Мен ошолорго дагы аябай ыраазычылык айтамын. Мага өтө бир эме болду. Кошумча болуп өтө чоң бир жардам болду деп да айта алам. Анан достор, Гүлбарак эжеке дагы деле ушул квартирада анан үй алыптыр дегендер болбосун. Ошол үчүн туугандар азыр мага дагы чалып, сизге ушул орозо айында жакшылыкка колдонуп койсун, балдарына, өзүнө кийим кечек алсын деп мындай кайрымдуулук кылган 3 жараныбыздан азыр 35 миң сом сизге тапшырам. Бул аманат. Бул менин акчам эмес, бул элдердин акчасы. Сизге берип жиберишти. Москвадан бир эжекебиз аттарын айтпай эле кой деди, бул сообу тийсин депчи. Анан Оштон дагы бир байкебиз, ошондой эле Москвадан дагы бир байкебиз биригип ушул 35 миң сомду сиздин өзүңүздүн колуңузга мына тапшырып коеюн. Бул сиздики. Ала беремби? Ооба, бул сиздики. Сизге берип жиберишти мунучу. Көп кой. Көп эмес бул. Бул сизге белек. Бул мындайча туугандар.
Гүлбирак эжеке сизге дагы түшүндүрүп коеюн. Бул Кудайдын сизге берген белеги. Муну мени себепкер кылып Кудай сизге жиберди бул акчаны. Ичине акчанычы конфет аласыңарбы силер? Берем Азыр берет азыр. Азыр немеге магазинге барабыз, конфет алып жейбиз, Анан достор, азыр бүгүн биз Гүлбирак эжекенин эми сиз таанымал болуп калдыңыз, эл көзүндө болуп калдыңыз азырчы. Эми сиздин жашооңузду өзгөртүшүбүз керек. Биз азыр барып сизге жаңы кийимдерди сатып алабыз, салонго барабыз дегендейчи. Анын баардыгын достор алдыда көрүп туруңуздар. Буюрса бүгүнкү күнүбүз өзгөчө өтөт. Азыр бул жакка мынакей случайно эле келип калгандар, кокусунан келип калган конокторубуз бар. Булар менен эч кандай сүйлөшкөн эмеспиз. Гүлбирак эжекени азыр базарга алып жөнөп атсак, жолдо келатышыптыр, кое турбайлыбы дегенден токтоп ушул жерден токтоп калдык. Байкелерим жаңы эле келишиптир. Эжеке, атыңыз ким? Менин атым Гүлзада. Мен Ош шаарындагы 113 кесиптик лицейдин жетекчиси болуп иштейм. Ушул кызымдын тагдыры боюнча мен Facebook'тан өзүмчө мындай байкап келаттым. Элдин баары аябай наразы болуп атканда мен бирок себеби мен бул кыздын пикирине толугу менен кошулдум. Анан бирок кийинки акыркы силер алган интервьюдан көрүп алып, ушул кыздын баягы өтө тазалыгына шүгүр келтирип, топук кылып ушу жашоого келгенине ыраазы болгонуна ушунчалык ыраазы болдум да. Анан Жылдыз кызым экөөбүз сүйлөшүп, ушу кызыбызды барып жүзмө-жүз көрүшүп, биздин окуу жайыбызда тигүүчү тайпасы кийимдерди тигет, кондитерлер тамак аштарды бышырат. Ошолорубузду алып, кичине Жылдыз экөөбүз тыйыныбызды алып келип калдык. Анан эле силерге туш болуп калдык. Ооба. Туугандар, бул нерсенин баардыгы мына Кудайдын кудурети десек болот. Мен өзүм негизи Ош шаарынан тигүүчү цехти же болбосо бир кондитерлик фабрикаларды издеп аткам. Ошол Гүлбирак эжекени ошол жака бир жумушка киргизип, мындай башка бир жумуштан башка сферага бир жумушка киргизсемби депчи. Бүгүн Кудай буйрса мына эжекемди өзү Кудай жиберип калды. Бунун баардыгы мына аябай мен өзүм таң калып отурам азыр. Кокусунан сүйлөшүп алгандай эле ушул жерге келип жолугуп калып атабыз да. Эжеке зорго макулдугун берди биздин келгенибизге. Анан мен келатып эле Жылдызга айтып келдим. Ооба, Жылдызга айтып келдим. Паспорту бар бекен. Главный паспорту болсо, бизде краткосрочный курстарыбыз бар. 3 айлык, 1 айлык. Өтө күчтүү мастерлерибиз бар. Ошолорго алып барып, кызымды окутуп, кичине кесипке даярдасакпы деген ой болду. Машалла. Мунун баардыгы туугандар мына Кудайдын буйругу. Мен ушул нерсени өзүм издеп аткан болчумун да. Айдан, асмандан издеген, көктөн издеген жерден табылып калды. Эжекемди жолуктуруп калдым. Буйрса Гүлбирак эжекени курстарга окутуп, өзүн өстүрүп, буйрса билим алдырып, анан жаңы бир кесиптин ээси кылабыз деген ишеничтебиз. Сизге Аллахым ыраазы болсун. Чоң рахмат. Байкем мына белектерин алып келишиптир. Келиңиздер, эми тапшырып коелу. Ошол училищенин директору болот. Бул эже ошол жерде иштейт. Анан көптөн жана ошо өткөндө силер интервью алган экенсиңер. Ошону көрүп алып биз эже экөөбүз сүйлөштүк да. Анан орто жолдо жана Баткенде ыз ичүү башталып кетпедиби? Орто жолдо ошого кичине алаксып калдык. Анан бул ошо эженин колунда иштеген студенттер тиккен. Ооба, тиккен. Анан бул жакта таттуулар балдарга ошол кондитерскийлер эмелер бышырган. Мына кызыңа кийин болсо дагы, ооба, мына салып ал кызым. Мынакей бул жакта таттуулар бар экен. Кааласаң повар кондитерге окутабыз, кааласаң тигүүчүлүккө окутабыз кызым, кааласаң чач тарачка окутабыз. Паспорт болсо эле болду. Ооба, наоборот өздөрү стипендия төлөйт буларчы. Өздөрү стипендия төлөйт. Ооба, бекер окутат. Анан ошо мен азыр ойлонуп атабыз, ушу кызы менен баласын кандай кылабыз депчи, баягы. Конверт ичинде. Ичине салып кетпеби? Конверт бар экен. Достор, бул чынын айтам мына, Кудай турат, сүйлөшүлгөн эмес. Экөөбүздүн кичине тапканыбыз. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун эжеке. Чоң рахмат. Сага да чоң рахмат балам. Сенин өткөндөгү жанагы тактагы нарындан беле баягы балабыз, көлдөн томпок балабызды да чыгардың. Рахмат. Эми мына кызыбызды атартып атайын алыстан келип, ушул кыздын тагдырына мындай кайдыгер болбостон келип отурганыңа чоң рахмат. Сени да Аллахым колдосун. Ушул орозонун улуу ыйык күндөрүндө турабыз. Биздин мамлекетибизде тынччылык болсун. Биздин элибиз эң бир кайрымдуу, эң башкы касиети кечиримдүүбүз да. Себеби биз баатыр элбиз. Баатырлар өзү кечиримдүү болот да. Ошолордун урпактары силерсиңер, силердин дагы бешенеңер ачылып, ооматыңарды берип,
элим жерим деп жүрө бергиле. Силерди Кудайым колдосун. Чоң рахмат эжеке, барып алыңыздар. Караңыздарчы, көз алдыбызда ушундай белектер келип атыптыр достор. Бул да болсо биздин элибиздин кеңпейилдүүлүгү, берешендиги, анан кайрымдуулугун билдирет. Мынакей чоң рахмат эжеке сиздерге. Гүлбирак эже, азыр буга чейинки келген эжекелерибиз сизге бир топ кесиптерди сунуштабадыбы, курстардычы? Анан кайсысына окуйюн деп ойлонуп атасыз? Кондитердик цехкеби же ашпозчугабы же тигүүчүгөбү? Негизи кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет азыр? Мен ушу поварлыкка кызыгамын. Кичинекеймен эле кызыгып, ушинтип столовойлордо да көп иштегенмин. Жанагындай самса, теге манты ушундайларды көп кылып кызыгамын да ушул нерсеге. Ошого окугум келет. Буюрса анда эжекебиз менен байланышабыз. Сизден номер калбадыбы? Байланышып, анан ушул ашпозчулукка окутабыз сизди бир айлык курска. Анан ошол жактан буюрса жумуш тапканга аракет кылабыз, Ооба, рахмат. Ошого окугум келет. Ошого окусам, анан кийин кичине жашоом өзгөрө беле дейм да. Буюрса эжеке, өзүңүз кесиптүү болосуз. Өзүңүз ошол тармактан тамак таап, балдарыңызды бага турган болосуз эжеке. Буюрса, мунун баардыгы алдыда. Достор, азыр биз Ош шаарындагы эң мыкты кийимдер дүкөнү Раяна айымдар бренд кийимдер дүкөнүнө келдик. Бул жактан азыр биз Гүлбирак эжекеге жаңы кийимдерди сатып берип, жашоосун негизи Гүлбирак эжекени өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Ага Айдай, биздин жаңы алып баруучу кызыбыз Айдай дагы жардам берет. Сулуулук салонго барганын, кийим алып бергенин Айдай алып берип, кыскасы экөөңөр не кылсаңар ошол кылабыз. Аны берсеңер болот. Биз өзүбүзчө болобуз. Саламатсыздарбы достор? Биз анда баштадык. Азыр биз магазинге келдик. Шопинг баштайбыз. Чыгыз. Азыр биз болсо Раяна бренд магазининен Гүлбирак эжеге көйнөк тандап аткан учук. Азыр болсо кийинип атат. Күтөбүз. Биз менен болуңуздар. Раяна бренд магазин иштеткен Мира эже экөөбүз тандаган көйнөктөрдү азыр көрө аласыздар. Раяна бренд магазининен биздин шопингибиз бүттү. Эми салонго барабыз. Достор, азыр биз Гүлбирак эжеке бир сыйра, эки сыйра кийим алып бердик. Бул кийимдерди кадия кылган Мира эжекебизге чоң рахмат. Ушул дүкөндүн ээси. Эжеке, Аллахым сизден ыраазы болсун. Ушундай жакшы иштерде, сооп иштерде калбай жүрө бериңиз. Сизге Кудайым өзү соопторду көп-көптөн берсин деп ниет кылабыз. Буюрса азыр эми Гүлбирак эжеке менен чогуу азыр салонго жөнөйбүз. Салонго барып, ал жактан дагы Гүлбирак эжекени өзгөртөбүз. Кеттик анда. Гүлбирак эже, сумкам жок эле, акчаны сен өзүңө салып турчу деп аткан. Анан Мира эже бизге сумка подарок этти. Белекке берди. Эми өзүңүзгө тапшырайын, өзүңүз сумкаңызга салып алыңыз. Ушундай белектерди алдым, көйнөк алдым, сумка, ишиги, бут кийим, белектерди алып эмеге кетебиз, салонго кетип атабыз. Ошо. Биз менен болуңуздар достор. Азыр бизге Гүлбирак эжеге макияж жасайт. Аты Айжан эжебиз. Айжан эже, кандай макияж жасайсыз бүгүн? Нюдовый, естественно. Нюдовый, естественный макияжды азыр Гүлбирак эже жасаган атат. Достор, биз Гүлбирак эженин макияжы бүткүчөңдү. Биз Сумая экөөбүз сонун прическа жасаттык. Сага жактыбы прическаң? Ооба. Азыр болсо Гүлбирак эжеге дагы прическа жасайбыз. Урматтуу биздин Азырет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз азыр эле Бурул сулуулук салонунан чыктык. Гүлбирак эженин макияжы менен прическасы бүттү. Гүлбирак эже, өзүңүзгө жагып атабы?
ооба өзүмө жагып атат, башкача болуп калдым го, башка гүлбурак эле болуп калдым. Качан последний раз ушундай акыркы жолу ушундай макияж жасатып прическа кылдыңыз эле? Эми макияжды биринчи жолу кылып атам десем дагы жаңылышпайм. Өмүрүмдө кылдырган эмесмин да. Азыр эми башкача эле болуп атам, тиги башка эле гүлбурак болуп калгандай эле болуп атам. Тойго барыш керек го эми. Ооба, тойго барыш керек. Андай эмесе биз кеттик. Бурул сулуулук салонуна терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Достор, эгерде Ошто болсоңуздар, обязательно келип кетиңиздер. Достор, азыр биз салондон чыккандан кийин эле Байгазы экөөбүз дагы чалып калды. Чалып, Гүлбурак эжеге чалып, мен дагы бир аз белегим бар эле деп келип калыптыр. Каяктан көрдүңүз? Биз ушу сиздин каналыңыздан көрдүк. Азирет Осмонов деген Instagram баракчасынан көрүп, кичине бир жүрөгүбүз ооруп, боорубуз ачып дегенде мурда башкача ойлочубуз, биз кыйкырып жүргөнсөчү. Кийин анан чындык көрсө башка жакта экен да. Анан ошого кичине кабар алалы деп келдик эле. Бүгүн ошо азыр келип попал болуп калыппыз да ошо сиздерге. Бунун баардыгы кокусунан эле, мына биз эч кандай жарыя кылган эмеспиз, Гүлбурак эжеге жардам бергиле деп эч нерсе айткан эмеспиз. Болгону Байгазы экөөбүзгө окшогон адамдар келип белектерин берип кетип атышат. Анда тапшырып койсоңуз болот. Арнап алып келген белегиңизди. Мынакей. Чоң рахмат сизге, Алла разы болсун, ыраазычылык билдиребиз ага. Ийгилик, сизге өтө чоң рахмат. Чоң Ушундай рахмат. нерселерди көп чыгарып туруңуз. Bundan da жакшы нерселерди чыгарып туруң, элдин көйгөйлөрүн чыгарып туруң. Эч нерсени калтырбай көрүп турабыз, ушу баягы жаш баланы да чыгаргансыз го. Садыр Жапаровго чейин алып барып, ушундай ошо окшош нерселер өтө чоң. Чоң рахмат. Байкемдин дагы белеги бар экен. Сиз дагы тапшырып койсоңуз болот, Байке. Албетте, ушул өз көзүбүз менен көрүп, биз дагы жашоосунда силер түрткү болдуңар, себепчи болдуңар. Ушул Алла Тааланын ороз айында жакшы себепкер инсандардан болуп атасыңар. Ошого биз дагы бул жак менен жолугуп калып эле кокусунан эле келип калдык. Ошо башка жакка орозо питир сыяктуу нерселерди ушундай муктаждарга берсек, ага жакшы болот. Чоң рахмат, Байке. Сиз дагы келиңиз, белегиңизди тапшырып койсоңуз болот. Достор, мунун баардыгында эл көрсүн үчүн эмес, мунун баардыгы бул байкелерибиз биз бул жакта экенибизди билбей эле келишкен болчу. Бизди тартат деп ойлогон деле эмес. Мен өзүм эле кыйнап эле тартып коеюн деп эле сиздерге тартып көрсөтүп атам. Эмне үчүн көрсөтүп атам? Ушул байкелерибиздей болуп, мындай берешен, кол ачык, жардамга муктаждарга жардам бере турган кайрымдуу байкелерибиз көп болсун деп сиздер дагы достор бир нерсени көргөндөн кийин кыргыздарга ар дайым ушул жардамыбызды берели. Чоң рахмат байкелер дагы бир жолу, Алла разы болсун, мейлиңиздер. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Гүлбурак эжеке менен болгон күнүбүздү ушу менен жыйынтыктайлы деп атабыз. Колдон келишинче Гүлбурак эженин образын өзгөрткөнгө аракет кылдык. Өзүңүзгө жактыбы образыңыз? Өзүм аябай жакты. Биринчи жолу бетиме макияж болуп атат. Жакшы, сонун. Рахмат силерге баарыңарга. Достор, биз Гүлбурак эженин бүгүн мына сыртын өзгөрткөнгө аракет кылдык. Буюрса жалпы жашоосун жана ички дүйнөсүн өзгөрткөнгө дагы аракет кылабыз. Жакында буюрса курстарга жазылат, бир кесиптин ээси болом деп атат, окуйм деп атат. Мындан кийин аракет кылып, буюрса достор, аракет кылсак баардыгы болот достор. Анан мына азыр жаңы эле көрдүңүздөр, биздин көз алдыбызда эле эки адам келип, кайрымдуу жарандарыбыз келип, Гүлбурак эжеге белектерин берип, кайрымдуулук кылып кетишти. Негизи кыргыз элинен айланса болот тугандар. Ушинтип бири-бирибизге жардам колубузду сунуп, жардам бере ала турганыбыз, жардамга муктаж адамдарга колубузду сунсак, Кудай буйрса Кыргызстан ушинтип эле акырында өнүктүрөбүз тугандар. Андыктан дагы да болсо биз мына азыркы учурда биз жардам сурай элек учурда эле Гүлбурак эжеге түз байланышка чыгып, чалып, жолугуп берип аткандардын суммасынын эсеби азыр мына бизге чейин 40 миң берген экен, азыр 43 миң, ошондо бир 83 миң сомдой чогулуп калыптыр азыр эле, 83 миң сомдой чогулду дейт. Дагы да болсо бул жака реквизиттерди жазып коебуз достор. Кимде ким орозо айында Гүлбурак эжекеге дагы белектерди берем десе, кайрымдуулук кылам десе, реквизиттерге кайрылсаңыздар болот. Бул жака жазып коебуз достор. Элсом, Сбербанк, Элкарт, жалпы ошол реквизиттерди сиздерге ыңгайлуу кылып жазабыз.
Гүлбирак эжеге алдыңкы күндөрү достор бир өзүнө үй алып бергенге аракет кылабыз. Колдон келишинче жалпы ушул Оштогу курулуш компанияларга дагы кайрылабыз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Гүлбирак эженин 2 мотурайган баласына бир бөлмөлүү үй болсо дагы аябай жакшы болот эле деп турат. Ошол боюнча айтып койсоңуз. Мага ошо Оштон 1 комнат үй болсо дагы өтө жакшы болот эле. 2 балам менен 1 комнат үй болсо өзүмүн тиргилигими өзүм кичине секен кылдырап кыла берет элем. Анан ушул жерден Садыр Нуркожоевдун өзүнө дагы айтып кетет элем. Ипотекага болсо 1 комнатка жардам берсеңиз аябай соопта калат элеңиз. Канча жылдап ыйлап деле дуа кылып деле келатамын, ушу 1 комнат үйлүү болсом экен деп келатам. Ушул жерден менин суранганымы кайдыгер карабайсызбы деген үмүттөмүн, Садыр Нуркожоевич. Садыр Жапаровдун эң күчтүү колдоочусу президентибизди аябай колдоп келесиз. Буюрса мунун бардыгын көз жазында калтырбайт болуш керек деген ишеничтебиз. Сизге дагы кайрылат болуш керек деген. Анан туугандар колдон келишинче жардам бергенге аракет кылалы. Гүлбирак эжекеге анан 2 баласына бир кичинекей кылып үйлүү кылып койсок да аябай жакшы болот эле. Ушул жерден негизи эле мен элге кайрылып кетем, аябай ыраазычылыгымды билдирем. Ушунчалык айкөл, ушунчалык боорукер адамдар бар экен. Мен ушул жерге баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Аллахым ыраазы болсун. Чалуулар, ушундай берүүлөр болуп атат. Мен аябай сүйүндүм. Мурун баары эле сөгөт десе, мен жашоодон үмүтүм үзгөн экенмин. Көрсө бул жашоодо жакшы адамдар, мындай түшүнүктүү адамдар көп экен. Мен аябай ошону угуп алып, чалуулар, кайрымдуулуктар болуп аткандан мен баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Аллахым ыраазы болсун. Бул жерден Азирет мырзага дагы ыраазычылык билдиремин. Аллах таалам өзү жөнөттү деп эсептеймин. Себеби мен ушунча ыйлаган көз жашымды Аллах таалам угуп, ушул Азирет мырзаны өзү жөнөттү деп дагы эсептеймин. Азирет мырза келгенден бери менин жашоом ушундай өзгөрүү, кандайдыр бир жардамдар, ушундай балдарым кеңири ичип, жеп, квартплатым кеңири төлөп, мен ушунчалык сүйүнүп атамын. Ошол үчүн мен терең ушул жерден Азирет мырзага дагы ыраазычылык билдирип кетемин. Чоң рахмат. Мактоолордун баардыгы бир гана Аллахка, Кудайга болсун. Чындап эле сиз айткан туура, Кудай мени сизге өзү жиберди да. Кайрадан мына бүгүн келгенибиздин дагы баардыгы Кудайдын буйругу. Сизге акчаны берип аткандар, кайрымдуулук кылып аткандардын баардыгына мен себепкер болдум. Калганынын баардыгы Кудайдан да. Ошон үчүн бир гана президенттен эмес, элден эмес, бир гана Аллахтан сурасак, анын баардыгы буюрса ушинтип акырында өзү эле ушинтип келе берет экен. Байкадыңыз да өзүңүзчү. Андыктан кечинде же болбосо ар дайым ошо бир гана Кудайдан сураналы. Анан кийин биздин жалпы кыргыз элибизден сурайбыз. Биздин реквизиттерге сөзсүз түрдө жардамыңыздарды бересиздер деген ишеничтемин. Буга чейинки видеодо комментарийде окуй, счет ачкыла, биз жардам беребиз, счет ачкыла деп чалып жазгандар дагы аябай көп. Эми буйруса көрөбүз, кандай жардам бересиздер, кандай жардамдар болот. Ошол адамдардын баардыгы менимче жардам берет деген ишеничтемин. Сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Силерге да ийгилик. Мына ушуну менен туугандар, биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыкталды. Буюрса элибизден дагы бир жардамдар болсо, кийинки чыгарылышты чыгарганга аракет кылабыз. Бардыгыңыздардан кийинки чыгарылышта көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар. Саламатта туруңуздар.